Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип турат. Былтыр чегарага чектеш аймакта болгон куралдуу кол салуудан кийин атайын чечим менен Баткен, Лейлек райондорунун тургундарынын коопсуздугу, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо үчүн атайын чечимге ылайык бул аймактарга убактылуу ички өткөрмө жайлар коюлган. Бирок жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров парламенттин шаршембидеги жалпы отурумунда Баткен облусунда айылдардын ортосуна коюлган посттор дагы деле алынбай турганын жана бул жарандардын ээн эркин жүрүшүнө тоскоол болуп жатат деген пикирин билдирди. Лейлек районунда ошол Сүлүктү менен Лейлектин ортосунда, айылдардын ортосунда постторду коюп алып, баягы өзгөчө кырдаал киргизгенден беш беттер болуп, бетондорду киргизип алып, Алмаз мырза, мен сизге кайрылып атам. Мына ошол коопсуздук кызматы кандай качып жүргөнүн көрдүңөр өзүңөр. Атайын кызматтын мурдагы орун басары Артур Медетбековдун айтымында убактылуу коюлган постко байланыштуу маселени саясатташтыруунун кажети жок. Анын айтымында чегарага чектеш аймактардагы коопсуздукту камсыздоо максатында убактылуу ички постторду уюштурууга мыйзам жол берет. Чегарага жакын жайгашкан элдердин, өзгөчө Лейлек, Баткен районунда жашаган элдердин коопсуздугу, стабилдүүлүгү үчүн жана ошондой эле контрабанда, коррупция менен күрөшүүдө, экстремисттик топтор менен күрөшүүдө, андан тышкары жанагы мыйзамсыз түрдө чегарадан ары же бери өткөн ар кандай тургундарды бөгөт коюуда негизинен жанагы биздин ошо Лейлек менен Баткендин ортосунда же болбосо башка жерлерде убактылуу чек же болбосо бөгөт коюуга ошол мамлекеттик органдар ага өздөрүнүн баягы мыйзамдын негизинде койгонго шартты түзө алат. Ошол эле учурда чегарага чектеш аймактардагы айыл ичиндеги убактылуу посттор Баткендеги аткезчилик маселесине бөгөт коюуга да пайдасын тийгизүүдө. Себеби чегарага чектеш аймакта бул маселе курч. Чын эле бул аткезчилик десең баардык жерде эле аткезчилик менен күрөшүүгө болуп атпайбы. Биз эгемендик алган жылдан бери эле Баткендеги мисалы аткезчилик токтобой эле келип атат да. Аткезчиликке чоң согуш жарыялабадыбы? Керек болсо президент айтып атат, эгерде мурдагы аткезчилик маалек болгондор коррупционерлерге бир айда эле убакыт берилген, эсиңиздеби? Ошол амнистия берем деп. Ошондой эле жыйынтык болуш керек да. Эксперттердин айтымында чегарага чектеш айылдардагы убактылуу ички посттордун турганына жергиликтүү эл да каршы эмес. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.